Кыргызстандын халкы бир жылда 15 тоннадан ашуун желим баштыктарды колдонот. Бир жолу колдонуп ыргыткандан кийин алардын 1/4 бөлүгү ачык абада күйгүзүлүп, абага, сууга, жерге түгүл адам баласына өтө чоң зыян алып келип жатат. Биз канткенде желим баштыктардан арылабыз. Эфирде учур маселеси, саламатсыздарбы? Студияда тараптар, куш келиңиздер. Азыр биздин режиссер бир кыска видео роликти көрсөтсө, андан ары талкууну улантабыз. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз турмушубузда ушунчалык көнүп, жашообуздун ажырагыс бөлүгү болуп калган желим баштыктар колдонулгандан кийинки таштанды төгүүчү полигондогу абалы. Бул желим баштыктар канчалык кооптуу? Мына бизде азыр санитардык эпидемиологиялык кызматтын өкүлү, шаардагы негизги сан эпидемиологдордун бири Айтурган Мамасадыкова турат. Айтсаңыз, Айтурган Талантбековна, канчалык бул зыяндуу желим баштыктар? Саламатсыздарбы? Чындыгында азыркы учурда желим баштыктар биздин жашообуздун ажырагыс бир бөлүгүнө айланды. Биз анын кесепетин эми көрүп баштадык десек болот. Ол акыркы 10 жылда океандын булганышы, жер бетинин булганышына алып келип, ошондой эле бир эле жаратылыштын булганышын эмес, адамдын ден соолугунун булганышын, тамак азыктардын булганышына алып келүүдө. Биринчиден, бул желим баштыктагы уулуу заттардын тамак ашка өтүүсү. Ысык тамак ашты биз кафеде көнүп калганбыз. Ашып калганда ысык тамак ашты үйгө ала кетейин деп сала кетебиз өзүбүз менен. Ошол убакта биз кесепетин билбейбиз. Ысык тамакты желим баштыкка салганда атайын эмес, тамак ашка колдонулуучу эмес желим баштыкка салабыз. Ошол мезгилде бизде желим баштыктагы курамындагы заттар, химиялык заттар тамак ашка өтүүсүн билбейбиз. Ал организмге өтө оор коркунуч келтирет. Экинчиден, бул желим баштыктардын бактериялар бат көбөйөт. Ошондой эле азыркы мисал келтирип кеткендей, биз тамакты салып кеттик. Ал үйгө баргы чейин жана желим баштыкта ал жерде конденсат пайда болот дагы, жылуу жана нымдуу чөйрө микроорганизмдердин өсүшүнө аябай жакшы чөйрө түзүп берет. Мисалы, мына биз этти сатып алганда деле касапка барып, этти желим баштыкка кадыр эсе салып эле үйүбүзгө көтөрүп кетебиз, же алып келип бир жерге коюп, же базар аралап кечке. Анан үйгө жеткенче бир канча саат өтөт. Эң башкысы тойдон деле желим баштыктарга салып алып, баарын этти ташып атабыз. Бул канчалык кооптуу, анан кимге өтө зыян? Туура айтасыз, биз азыр бар жок жерде эле эми бир гана желим баштыкка салып берет. Кагаз баштыкка салып берген жерлер аябай аз. Этти дагы сиз айтып кетип атасыз, желим баштыкка салып бергенде ал бизде жок дегенде машинада барат. Машинада жарым саат убакыттын ичинде барганда дагы эт өзү нымдуу чөйрө, потом желим баштыкка салганда конденсат пайда болуп, ал өтө жанагы микроорганизмдердин көбөйүшүнө алып келет. Биз ойлойбуз, бат эле үйгө алып барып коёмун, биз пока жумуштарыбызды кылып үйгө алып баргы чейин ичинде канча микроорганизм топтолуп калганын билбейбиз. Аны термический обработка деп коебуз. Андан өткөндөн кийин дагы микроорганизмдер өздөрүнүн токсиндерин калтырат. Ал ууланууга алып келиши мүмкүн. Ошондой эле той топурларда биз кечке алып кетебиз үйгө, обязательно. Анда да эт болот. Эттин курамында ошол токсин, аны кайра кайнатканда да токсиндер тамак аштан ал өлбөйт, эч жака кетпейт. Токсиндерчи, бактериялардын токсиндери. Бактерия өлгөндө дагы токсин кетпейт. Желим баштыктан чыккан, бөлүнүп чыккан уулуу заттар, токсиндер өлбөйт. Ал тамак ашта деле кала берет, Бул кимге өтө зыянын келтириши мүмкүн? Карыяларгабы же жаш балдаргабы? Өтө зыян деп, эми кооптуу неме деп биз 5 жашка чейинки балдарды айтабыз, ымыркайларды айтабыз, боюнда бар аялдарды айтабыз, картаң улгайган кишилерди айтабыз. Ошолорго терс таасирин көбүрөөк неме кылат. Потому анткени аларда иммунитет калыптан элек, жаш ымыркайларда аларга кескен таасир болот, алар дагы өзүнө бат сиңирип алышат.
өсүп келип аткан организм өзүнө бат сиңирип алат дагы, аларга зыяны көбүрөөк. Чоң адамдарда иммунитет калыптанып калган, алар оңоюраак ал нерсени өткөрөт. Албетте, мына ушундай балдарга өсүп келаткан муунга адамга зыянын азайтууда биздин кыргыз өкмөтү министрлер кабинети атайын токтом кабыл алган. Кыргызстандын калкы ошондой эле мекеме ишканалар баары жалпы желим баштыктан кагаз баштыкка, эко баштыкка өтүү боюнча. Мына ушул өкмөттүн министрлер кабинетинин токтомунан кийин эмне өзгөрдү аймактарда? Мына сиз айтсаңыз, президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономикалык талдоо жана инвестициялар тартуу боюнча бөлүмүнүн башчысы Дастанбек Алимбек уулу студияда. Айтсаңыз. Саламатсыздарбы? 2025 жылдын 25 февралында Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинен 107 тескемеси чыккан. Бул тескеме ошол Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкаларынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды жүгүртүүнү чектөө жөнүндө чечим кабыл алынып, бизге токтом аткарууга түшкөн. Биз өзүбүздүн деңгээлде Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусуна ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу чыгып, атайын ошол буйрукту аткаруу боюнча райондук мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жөнөткөнбүз. Бул жерде атайын иш план кабыл алынган министрлер кабинети тарабынан. Ошо иш пландын негизинде бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Иш пландын негизги максаттары бул ошол жанагы сиз айтып аткан желим деп айтып атпайсызбы? Ошол пакеттерден арылууда. Бул жерде программада 2025-2027 жылдарга чейин ошол системадан жанагы биз күнүмдүк көнүп калган полимер пленкаларынан чыккан таңгактоочу пакеттерден арылып, экологиялык таза, эми кыска сөз менен кагаз буюмдарына, анан баягы жок боло турган буюмдарга өтүү боюнча иш чаралар жүрүп атат. Бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында биз бир катар жерлерди даярдап койгонбуз. Бул боюнча жерлерди даярдап, ошол пакеттерди өндүрүү үчүн ишкерлер менен да түз иш алып барып атабыз. Былтыркы жылы эле Кытай Республикасына барган учурда именно ушул пакеттерди жанагы одноразовый деп коет го, бир жолкудан пайдаланган пакеттерди чыгаруу боюнча биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп келгенбиз. Быйыл буюрса жылдын аягына чейин мүмкүн ишке ашып калат деген ойдо турабыз. Азыр келишимдерди даярдоо боюнча жол картасын түзүп атабыз. Андан сырткары облустун аймагында бир топ эле ишканаларыбыз, жанагы биз тигүү цехтерин дагы ушул багытка тартып атабыз да, себеби алар бир жолу одноразовый болбосо дагы жанагы көп жолу колдоно турган экологиялык таза буюмдарды жасап жатышат. Жанагы пленка полимер материалдын ордуна ошол биздин Араван районунда тигүү цехти атайын ошол багытта бөлгөнбүз. Баштыктарды тигүү боюнча. Бул абдан жакшы. Себеби целлофан баштыгы желим баштыкка караганда мындай кездемеден жасалган баштык бир канча жолу колдонгонго шарт түзөт. Кайрадан колдонуп ыргыткандан көрө биз бул жакка кадам салыныптыр. Ал эми ошол кагаз баштыктарды чыгаруу боюнча Ош облусунун аймагында, райондордо бир кичи цех болсо да барбы азыр? Ишкерлерге мына кагаз баштык мына алгыла, бул жерден колдонгула деп айтсамбы? Бүгүнкү күндө ошо азыркы айтып өткөндөй эле жанагы Араван районунда тигүү цехин ошол тарапка багытталган. Бул Арис тарабынан каржыланып, ошол жерде бүгүнкү иш жүрүп атат. Андан сырткары бардык эле райондорго бул сунуштар кетип атат. Бирок биз өзүбүз сиз көнүп калгандай, эгерде баягы көп жолу колдонулган жанагы баштыктарыбызды мүмкүн жанагы этно стилдерде чыгарып дагы сунуштап атпайбызбы? Ошолорго элдер өткөн болсо, ошол сунуш жанагы түшкөн болсо, ал дагы көбөймөк да. Мисалы үчүн ошол эле сунуштарды мына шаарга алып келип, жанагы райондун борборлорундагы жанагы супермаркеттерде дагы ошолорду сунуштап атышат. Себеби бул биз токтом боюнча тыкыр көзөмөлгө алып атабыз да, ушундай иш чараларды жүргүзөбүз деп. Ошондой эле учурду мисалы үчүн Ош шаарына да алып келип цехтерге уюштурса да жакшы болот. Кагаз баштык чыгаруу боюнча бир цех болсо да бар. Кагаз баштык чыгаруу боюнча Ош облусунда жана айтып өтпөдүмбү, Кытай Республикасына биз инвесторлорду тартканбыз. Бүгүнкү күндө жол картасы түзүлүп атат. Ошол жол картасы аягына чыгып калса, буюрса келип калат. Бул боюнча биз
Кара Суу районундагы 4 гектар жерди сунуштаганбыз. Ошол инвесторлор келе турган болсо 4 гектар жер биздики даяр. Заводду алып келип куруп, мамлекеттик кабыл-алуудан өткөргөнгө чейин өзүбүз жардам берип, ошону ишке ашырабыз. Андан сырткары Демек, Өзгөн бул районунда эми курулат, кагаз буюрса баштыктар эми курулат, өндүрүлөт. Эгерде өндүрүлөт. азыр ушу биздин жаш ишкерлердин ичинде мен эко баштык чыгарам, кагаз баштык чыгарат элем деген бир демилгеси бар, долбоору бар, мына ишкер болом деген жарандар сиздерге кайрылса жардам болобу? Албетте Инвестиция жардам жагынан, башка жагынан. Албетте жардам болот. Бул багытта эгерде бизге кайрылса, ошол эле жанагы даяр болгон жерлерибиз бар деп атпайбызбы? Ошол жерлерди сунуштайбыз. Ошол жерлерди Кыргыз Республикасынын баягы колдондогу мыйзамдардын негизинде өздөрү арендага алышып, долбоорлорун ошол жерге даярдаган болсо, анда биз инвестиция жагынан дагы көмөктөшкөнгө даярбыз. Себеби Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому чыккан. Бул жана ишкерлерди колдоо боюнча токтом. Ошол жерде МИФИдин алдында мамлекеттик финансылык холдинг деген холдинг бар. Ошол холдингде республика боюнча 1,5 миллиард каржылоо эсеби бар. Биз ошол эсепке долбоору так болсо, баардыгы даяр болсо, ошол жака сунуштаганга даярбыз. Бирок бул жерде стартап маселеси болуп калса, анда ошол МИФИдин алдындагы жанагы Госфин холдинг деп коебуз, мамлекеттик финансылык холдинг. Ошолордон таризинен өтүш керек. Ошодон өтсө, долбоору даяр болсо, албетте алар каржылаганга дагы даяр бүгүнкү күндө. Демек, инвестиция бар, жер берилет, долбоор, демилгелер жок, азырынча керек. Керек бизге. Ишкерлер жалпылап алганда баарыбыз муну ачык эле моюнга алышыбыз керек. Карапайым калктагы интеллигенция деле ишкерлер деле ошо желим баштыкка көнүп алганбыз. Желим баштык биздин жашообуздун бир бөлүгүнө айланып калды. Бирок ошентсе дагы шаарда экологиялык сезимтал, экологиялык жактан ишкер катары өздөрүн сыйлаган айрым ишкерлерибиз бар. Биз аларды бүгүн студияга чакырганбыз. Мына үлгү катары азыр мына ушул жерде ишкер Роза апанын таттуу сырлары ишканасынын жетекчиси Роза Бакирова келген. Айтсаңыз, сиз мына азыр экологиялык таза кагаз баштыктар менен калкты тейлеп атасыз. Сизге эмне түрткү берди? Эмне себептен буга өтүп калдыңыз? Саламатсыздарбы? Мен бул кагаз баштыктар менен жаш кезибизде биз муну менен пайдаланып калдык деп айтсам болот. Биз ошол доордо жашадык. Анткени биздин ушул жашоо мезгилибизде акырындык менен полиэтилен бизге көбөйүп келип отуруп, бүгүнкү күндө аябай бир начар абалга келип калганыбызга жүрөгүбүз ооруйт. Биз албетте жалгыз өзүбүздүн колубуздан келе турган нерсе эмес. Азыр бул жагы айтып өткөндөй, бизде өзүбүздө ушул баштыкты өндүргөн эч ким жок болуп атат. Демек, ишкерлер үчүн бул бир топ жанагы финансы тарабынан деле маселеге алып келет да. Анткени өзүбүздө өндүрсө, өзүбүздө сырье болсо, бул бир топ арзан болмок. Эгерде бизде азырынча өндүрүлбөй келсе, сырттан келген болсо, ишкерлердин эң көйгөйү ушул финансы жагынан болуп туруп эле өтө албай аткан ошондон болсо керек деп ойлойбуз. Мен болсо биз өндүргөн продукциябыз жалаң нукура сүттөрдөн болгон нукура азыктар. Албетте ошо өзүм колум менен, өзүм мээнетим менен жасап аткан азыктарды мен ушул полиэтилен баштыкчаларга ыра көргүм келген жок. Анткени дегенде бул биздин азыктар, нукура азыктар азыркы мезгилдин убагында аябай сейрек көздешкен продукцияларга айланып калдык да биз. Көпчүлүгү эле жана химия аралаштырып жасалган азыктар менен, анан ушул полиэтилен пакеттер менен жашап калгандыктан биз ушу акырындык менен өтүшүбүз керек экен. Бардыгыбыз эле ушинтип пакеттерди колдонуп жүрө бербейли деп туруп, пионерлерден бололу деп баштадык. Бизге бир топ эле кыйын болуп атат. Бирок ошентсе дагы кимдир бирөө башташ керек деген ой менен бул пакеттерди аз-аздан киргизип атабыз. Эми буга дейри биз биринчиден биз жаш кезибизде бул пакеттерди көрүп калган болсок, экинчиден биз чет өлкөлөргө чыгып келдик ушул иштеген ишибиздин артынан. Ошол жактардан көрүп келдик. Азыр мына тармактарды, соц тармактардан көрүп атабыз.
дүйнө жүзүндө кандай аракеттер болуп атат бул пакеттер менен күрөшүү боюнча. Сиз кайдан көрдүңүз? Мен өзүм эң биринчи көңүл бурган жерим ушул өзүм өндүрүп аткан сырье продукциянын артынан Францияга барып калдым эле. Ошол жерде аябай таң калып келгенмин. Ушул кагаз пакеттер, кагаз коробкалар бүт бардыгы аябай жакшы мамлекет, элдин ден соолугуна аябай кам көрөт экен деген ой менде ошондо пайда болгон да. Кудайга шүгүр, биздин дагы былтыр ушу жаңыдан жарлык чыкканда аябай сүйүндүк. Эми бул деген бат боло турган нерсе эмес. Акырындык менен биз деле аракет кылсак болот, бардыгы болот, бирок бизге убакыт керек деп ойлойм. Демек, сиздин пикириңизде Кыргызстандан өндүрүлгөн нукур азыктар таза кагаз баштыктарда сакталыш керек, э? Ооба, ооба. Мына дагы студияда мына жаштардын өкүлү ошо өзгөчө өзгөн күрүчүн экспортко чыгарган бизде студияда Атабек Сабиржанов келген. Айтсаңыз, сизге эмне түрткү болду? Качандан бери колдонуп атасыз эко баштыктарды кагаз баштыкка өткөнүңүз? Анан ушул эко баштыкка өткөндөн кийинки, анан ага чейинки бир айырма бар. Мисалы, ошол целлофан, желим баштыктагы күрүч менен кагаз баштыктагы күрүчтүн айырмасы болобу сапатында? Ооба, айырмасы болот. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Мен атым Атабек. Мен Өзгөндөн болом. Өзгөндөн элдин көпчүлүгү дыйканчылык менен, айрыкча шал эгиш менен алектенип келет. Бизде ушундай шал эгиш менен алектенип келебиз. Бир 10 жылдан бери биз ишибизди 1%тан жакшылаштан баштадык. Ал канча азыр эжебиз айткандай көпчүлүк өндүрүүлөрдө химия менен болуп калган. Биз ушуну химияны азарта баштадык. Андан сырткары өзүбүздүн продукциябызды лабораториялык текшерүүдөн өткөрүп, андан кийин элге сунуштай баштадык. Андан кийин көпчүлүк билгендей өзгөн күрүчтөрү же жанагындай чоң каптарда болот, же мынандай салафановый идиштерде болот. Ал чоң каптарда болсо үстү ачык болот, ал үстү ачык болсо үстүнө чаң түшөт, башка болот, же башка предметтер түшүп калышы мүмкүн. Мынандай салафановый баштыктарда болсо, бул салафан ысыкта, суукта тердейт да, анан паңдап калат. Паңдагандан кийин бул адамдын ашказанына оор батат. Ошондуктан биз чечтик ушундай баштыктарды колдонобуз деп. Эко баштыктарды 1 жылдан өтүп калды. Ушундай эко баштыктарды колдонуп, ушундай баштыктар менен продукциябызды элге сунуштап жатабыз. Анан экинчи маселе, бул болгон окуя, жанагындай сизге айтканмын, бир 4-5 жыл болуп калды. Бир досум Америкадан чалды да, анан өзгөн күрүчүн ал жерде Өзбекстандын атынан сатып атат. Көпчүлүк билгендей, өзгөндү күрүчүн күз убагында Өзбекстан менен Тажикстан алып кетип чыгып кетет. Анан алар кааласа өзүнүн атынан сатат, кааласа башка атынан сатат. Анан ошо болгон окуя мага түрткү болду. Эмнеге биздин күрүч башка мамлекеттин атынан чыгыш керек? Ал эми өзгөндүн күрүчү Кыргызстандын атынан чыгыш керек, ата журттук өндүрүү деп. Ошондуктан биз мындай өзүбүз брендовый эко баштыктарда продукциябызды сырт өлкөлөргө сата баштадык. Ушу экспортко чыкканга дагы эко баштыкка салганыңыз кандайдыр бир түрткү болдубу? Бир жакшы маанай жараттыбы? Азыр маркет магазиндерге кирип калсаңыздар, чет өлкөдөн келген продукциялар бүт бардыгы ушундай кооз упаковкаларда болот. Анан бизде ата журттук өндүрүү продукциялар же каптарда, же башка эмелерде болот. Ошондуктан биз каалайбыз, бизде ата журттук өндүрүүдө ушундай кооз упаковкаларда болсун. Анан элибизге ушундай ден соолугуна пайдалуу болсун деп сөзсүз түрдө экспортто да сөзсүз өз таасирин берди. Азыр биз экспортто баштадык, расмий түрдө баштадык. Бир компания менен иштеше баштадык. Азыр дагы экспортко сурашып атат. Азыр мына ушул Роза эженин сырлары дагы, мына өзгөндүн күрүчү дагы мына кагаз баштыктарга таңгакталып сатылып атат. Азыр мына ишкердин сөзүнөн уктуңуз, санэпидемиолог Айтурган Талантбековна, айтсаңыз, ишкер айтып атат, эгерде целлофан, желим баштыкка салган күрүч ысыкта тердеп, суукта суук тартып, бул ным тартып кетет. Баягы өзүбүзгө көнгөн термин менен айтканда плесень басат деп атат, Анан тамакты сиңиргенде оор болот дейт. Бул канчалык зыян? Эми жогоруда айтып кеткендей, желим баштыктар, алар азыр биз эми менен айтканда парниковый эффект болот. Нымдашып, алар өзүнүн структурасын жакшы неме кылбайт дагы, ошол көктөп кетет.
көктөп кеткенде ал плесеневый грибы деп коет. Организмге аябай коркунуч жаратат. Ал рак оорусуна чейин алып барган козгарын болуп эсептелет. Ошондой эле бир эле плесень эмес, ал көптөгөн башка бактериялардын өрчүшүнө алып келет. Потому что ал жерде нымдуулук да болот, жылуулук да болот. Ал нымдуулук менен жылуулук бактерияларга эң көбөйгөн эң жакшы чөйрө болуп саналат. Бир эле ал себеп эмес, пластикте алар микропластик болот дагы. Биз организмге, азыр адамдын организмине микропластиктер тамак аш менен суунун составынан дагы аныкталып атат микропластик. Биз азыр колдонуп аткан желим ал барып микропластикке айланат. Дүйнө жүзү желим пакетке ушунчалык толуп кеткен, ал даже суунун составында пайда болуп атат. Тамак ашта адамдардын организмине тамак аш суу менен кирип атат дагы. Бирок биз азыр пока немелер боюнча так айта албайбыз. Ошол микропластик адамдын организминен чыгып кетеби же чыгып кетпейби? Чоң суроо, Чоң суроо. Изилдөөдө. Бирок азыр мына Роза Бакировна мына айтып атат, ишкер. Нукура азыкты өндүргөндөн кийин, ошол нукура быштак сырларды өндүрүп чыгып аткандан кийин мен муну желим баштыкка көрбөдүм деп атат. Анан ушул эгерде мына тез бузулуучу тамак ашты желим баштыкка салганда андан да кооптуу болобу? Туура, желим баштыкка салганда андан да кооптуу болот. Тем более анын үстүнө азыркы жай мезгилинде, ысык мезгилде ал мисалы биз комнатный температура деп коебуз. Ошол 2 саат сактала турган болсо, азыркы аба ырайы менен 1 саат болуп калат. 1 сааттын ичинде тамак аш уже бузулуп кетет. Углануу коркунучу пайда болот. Ошон үчүн тамак аш коопсуздугун сакташ үчүн дагы желим баштыктан эко кагаздарга же болбосо эко баштыктарга өткөнүбүз туура. Ооба, биз мына кадам салып атабыз эко баштыктарга. Азыр мына бизге келген өкүлдөр дагы айтты. Бирок калктын дээрлик көпчүлүгү ишкерлерди албай эле коелу. Мына ишкерлер аракет кылып атат, өздөрүнүн азыгын өздөрү баалагандар аракет кылып атат. Менин азыгым нукура, бул нукура баштыкта сакталыш керек деп. Бирок калктын дээрлик, мына сиз санэпидемиолог катары билесиз, көпчүлүгү желим целлофан баштыкты колдонууну ушунчалык биз сиңирип алдык. Биз бир күндө бир эле адам канча жолу желим баштыкты колдонуп таштандыга чыгарып атабыз, аны өзүбүз ар бирибиз эле элестетип көрөлү. Эми мына ушундай калыпта бара берсек, бул экологияга, жалпы экологияга таасири кандай болуп атат? Мына биздин студияда шаардын башкы экологдордун бири, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ош шаар боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары Адылбек Айдаралиевич келген. Айтсаңыз, шаардагы таштанды полигонун билебиз баарыбыз. Сиздер иликтеп мындай карап атсаңыздар керек, көзөмөлдөп. Канчалык бизге зыян келтирип атат ушу? Жалпы калктын желим баштык колдонгону. Саламатсыздарбы? Биз шаар эле эмес, жалпы Ош областы боюнча, шаар боюнча карайбыз. Негизинен бул аябай чоң көйгөй. Азыр Кудайга шүгүр, бул шаарыбызда ушул мусорларды переработка кылган цех, завод ачылып атат. Буюрса иш жүрүп атат. Азыр буюрса 2027 жылдары ишке кирип калса жакшы болот. Негизи ошол жака көп мусорлар тартылып, бул маселе чечилүүнүн эмесинде турат. Анан эң эле нерсе бул баягындай азыр жана айтып кеткендей эле ошол именно жанагы свалкалар өрттөнүп, ушундай нерселер болуп атпайбы? Мында деген абабызды аябай булгап, будан деген чыккан түтүн, углекислотный газ чыгат күйгөндө. Бул деген ошол жалпы эле глобальный проблема, климатка аябай чоң таасирин тийгизет. Азыр көрүп атасыздар, бүт жерлерде селдер каптап атат, күндүн климаттын бузулушу аябай кооптуу болуп турат. Жалпы эле мындай айылына чөйрөгө карагандачы. Сиз азыр айтып атасыз, кайра иштетүү ишкана курулса бул азаят деп. Сиздин оюңузча ошол желим баштыктар буга чейин бизде шаарда жерге эле көмүлүп атпайбы? Жылына 20 000 тоннадан ашуун таштанды жерге көмүлүп атат. Анын канча бир бөлүгүн желим баштыктар, желим бөтөлкөлөр түзөт. Эгерде аларды кайра иштетсе,
жердин астына көмбөй жерге да зыян азаят деп. Бирок эгерде калк, баарыбыз ишкерлер эко баштык, кагаз баштыкка өтсөк, андан дагы зыян азаябы? Албетте азаят. Мен ал менен айтайын деген нерсем, ал ошол жерге рекультивация жасап, ушинткен учурда деле андан жанагындай парниковый эффект андан деген буу чыгып, тиги ал жердин составына, например, мисалы суулар деле жердин астынан чыгат деген сыяктуу артезиан суулар бар көп, айылына чөйрөгө терс таасирин тийгизет да. Ал эми бул экологиялык моундай кагаздан жазалган жок, бат жок болуп кетчү идиштер бул зыяны тийбейт. Бул себеби дегени ошол бунда эч кандай химиялык элементтер жок негизиненчи. Анан эгерде ошо переработка завод ачылып атканы бул дегеним эми ошону ал башка калдыктарды дагы иштеп чыгарып, ал жакта күйбөйт деген эле маселени айтып атам да. Сиз жана айтып кеттиңиз. Абаны булгабайт, күйбөйт, өрттөнбөйт. Эч ким аяка кепилдик бере албайт да, өрттөнүп кетпейт свалка депчи. Бирок ошого жеткирбегендин аракетин көрүү зарылбы? Албетте зарыл. Ошол жанагы азыр мыйзам бар, 177 мыйзам боюнча биз иш алып баратабыз. Бирок калк карапайым эл азырынча толук кандуу түшүнүп жете албай атат. Себеби дегени мен жаңы эле көлдө, ысык көлдө командировкада болуп келдим. Ал жакта аябай негизинен мыйзам боюнча азыр ысык көлдө такыр желим баштарды колдонууга запрет коюлган. Тыюу салынган. Мыйзам боюнча аларга элге, мисалы үчүн магазиндерге деле чара көрсө болот. Желим башты сатып аткан үчүн, ошолорду пайдаланып аткан үчүн чара көрсө болот. Кафелерде, например, мисалы. Аларды аймакта, ысык көл аймагында бул мыйзамды ким кабыл алды? Башка аймактардагы ушу демилген алып тыюу салып койсо болобу? Бул негизинен ал жер баягы туристический жанагы область болгон үчүн биринчи ошол жактан баштайлы. Андан кийин демилге. Анан парковый зоналарда, мисалы үчүн Кара койдо деген сыяктуудай ошентип акырын элге жайылтабыз деген бул мамлекет башчыбызды тиги министрлер кабинетинин ошол жактан чыккан токтомдун талабы ушундай. Аракет башталды, Аракет башталган да. Сиз азыр сөзүңүздө айттыңыз, элге жете элек, элге сиңе элек ошол экологиялык сезим, экологиянын алдында адам баласынын алдында өзүнүн жоопкерчилигин сезбей жатат, ошон үчүн желим баштык колдонуп атат деп. Мына азыр сиз айттыңыз, токтом бүт жергиликтүү бийликке, райондорго, акимчиликтерге жетип атат деп. Түшүндүрүү иштери азбы, эмнеге жетпей жатат? Жок, түшүндүрүү иштери тынбай эле жүрөт. Бул жерде негизги багыт болуп биз баягы жыйындарда, өзүнүн аппараттык жыйындарда, райондо өткөн коллегиялык жыйындарда, бардык жыйындарда айтып келебиз, бирок ошого эле карабастан элдер сиз айткандай көнүп калган маселе болуп атпайбы? Бул жерде эл дагы өзүнүн ошол экологиялык таңдоочу материалдарга өтүү боюнча өзүнүн билимин жогорулатыш керек. Өзүнүн жанагы көнүп калган жанагы зона комфорта деп коет го, ошондой адаптан чыгып, именно ушул мына экологиялык жактан жана кагаз менен жасалган таңдоочу материалдарга өтүшү зарыл да. Бул жерде бир эле мамлекеттик кызматтар эмес, бул жерде жанагы YouTube'дан, интернеттерден жана социалдык сеттерден деп коелучу, ошол жактан баардыгынан бир топ эле маселелер айтылып келип атпайбы? Аны биз дагы өзүбүздүн сайтыбыздан, Facebook аркылуу жарыялап келебиз. Ошол элдер, ушул облустун тургундары ошого көңүл буруп, өздөрү өткөнгө аракет кылыш керек. Ар бири өзүнө ар бири өзү аракет кылып, билимин, сабатын жоголатып, аракет кылып өткөрүш керек. Азыр Адылбек мырза айткандай, жанагы ысык көлдөгү бул пилоттук программа менен мыйзам аркылуу киргизди да. Буюрса ошол ишке ашып, азыр жакшы жыйынтык көрсөтсө, бул ысык көл эле облусуна эмес, бул республиканын бардык облустарына жайылат. Биз дагы аны күтүп атабыз, аны ошол мыйзамды ишке ашырабыз деп биз дагы аракетте болуп даярданып турган учурубуз бүгүн. Бүгүнкү күндө бизде жана айтып өткөн 107 тескеме бар. Ошол 2025-27 жылдарга чейин максималдуу турда ушу токтом негизинде жанагы полиэтиленовый жана пленкадан биз кагазга өтүшүбүз керек. Программанын, могу иш-чаранын негизинде. Бүгүнкү күндө ошол аракеттер жүрөт. Бул жак аябай туура айтып кетти да. Негизинен мен кошумчалап койсом, бизге жанагы жеңилим пакет баштыкчалар менен
алып кеткенге ыңгайлуу болуп атат да эл үчүнчү. Ошон үчүн элдер мисал үчүн бул желим баштыктардын арзандыгы болуп атат биринчиден. Бул жада калса бекер берилип атат. Магазинге барсаңыз, каяка барсаңыз, пакет берип кой десеңиз, сразу даяр бесплатно, эч кандай акча төлөбөйсүз. Сразу саласыз, алып кетесиз. Элдерге ыңгайлуу болгон үчүн теги кагаз пакеттерге же болбосо жанагындай чүпүрөктөн тигилген материалдарды ал деген көп колдонуу, аны эч ким жанына сала жүрбөй атат дегендей элге бир аз ал көнүп калбадыкпы жеңил баштыктарга. Ушул маселеде айтканыңыз туура, ушул маселеде эң эле экологиянын сакчылары мына экологдор. Сиз Ош шаары, Ош облусундагы экинчи башкы экологсуз, экинчи эколог. Сиз өзүңүз ошол дүкөндөргө барганда же өзүңүз кебез баштык же кагаз баштык көтөрүп бир мындай демилге көтөрдүңүздөрбү? Экологдор өздөрү көтөрөбү кагаз баштыктарды? Албетте биз көтөрүп, жада калса биз экология боюнча биз машинада айдабай келебиз. Жөө жүрөсүз. Бир жумада 2 күн атайын машина айдабай келебиз. Кесиптештер бардыгыбыз. Ушул сыяктуу эле алыбыздын жешинче аракет кылып атабыз, бирок элге сиңиш бир аз оорураак болуп атат да. Түшүнүүгө мисалы биз айтып атпаймынбы, көлдөн бир магазинге кирип, бул боюнча мыйзам бар, пакетти колдонбош керек. Макул кылабыз дейт, эртеси күнү кайра эле. Анан уже алдыгы эмеге чыгарсак, мисалы үчүн YouTube'га чыгарсак, аякта комментарийлерди окусаңыз, элдердин жазганы болсо, эмне сен аякка кагаз баштык апарып койдуң, сен эмне бекер берип атасыңбы дегендей, мындай элдин түшүнүгү ал боюнча. Эми буюрса, албетте ушинтип акырындык менен бул ордуна түшөт, жакшы болот деген ой максаттар бар. Толуктай кетчү нерсе, коллегаларым туура айтты. Элдин аң сезимине жете элек канчалык ден соолукка доо кетерин. Ден соолукка доо кетип, кенден көрө аны алдын ала оңоюраак дагы, арзаныраак дагы, бизге дагы пайдалуураак дагы болот. Желим баштыктардан биз ден соолукка канчалык зыян болорун эл сезип түшүнө элек. Алдыңкы муунга кандай зыян болорун дагы, экологияны биз канчалык булгап берип атканыбызды дагы келечек муунга ошону биз түшүнө элекпиз элчи. Ошол себептен ушуну до сих пор колдонуп жүрөбүз да, ошону баш тарта албай атабыз. Мына азыр эколог айтып атат, сен эмне баштык коюп койдуңбу, кагаз баштык берип койдуңбу деп атат дейт. Ишкерлер өтсө боло, мына ага кагаз баштыкка өтүш үчүн көп кыйынчылык керекпи, көп акча керекпи? Эмне сиздер кантип өттүңүздөр? Ушул биякы эколог айтып өткөндөй эле, жанагы силер алып келип берип койдуңарбы дегендер, ал значит баягы пакет бир топ арзанга түшүп атат ишкерге. Кагаз баштыктар, жана чүпүрөк баштыктар салыштырмалуу баасы жогору болуп атат. Иштин баары ошол жерде болуп атпайбы? Ошон үчүн мен жана басып айтканым, биз өндүрүү өзүбүздө болсо, может арзаныраак болот эле. Же болбосо биротоло эле тыюу салып койгондо элдер айласыздан ошону киргизбей койсо, таптакыр эле мына пилоттук программа 1 жылдык эле да, көл. Жок, бул 1 жылдык эмес, бул мыйзам кабыл алынган болуш керек. Жок, бул азыр ысык көлдө азыр мындай ысык көлдө бул мыйзам ушундай чыккан. Негизи биринчи ысык көлдөн башталат, андан кийин жанагындай эс алуучу мындай туристтик аймактарда болот, андан кийин бүт аймактарда жайылтабыз деген маселе. Сизге мына ишкер катары сиз эмне себептен колдонуп атасыз да? Мына көбү колдонбой жатат ишкерлер. Азыр Сизде эмне чыгым көп кетип атабы же сиз чыгымга карабай сизге товарыңыз баалуубу? Ооба, биз азырынча бардыгын кол эмгек менен кылып жатабыз. Бизге чыгым көп кетип атат. Буюрса ушуну пландап жатабыз, кантип биз ушуну автоматтык равышта ушундай кагаз менен чыгарышты пландап жатабыз буюрса. Албетте, мына азыр Роза Бакировна айткандай, нукура өндүрүлгөн азык биздеги. Химиясы жок, 100% нукура азык, нукура кагаз баштыкта сакталыш керек. Мен эмгегимди желим баштыкка көрбөйм дедиңиз. Мына ушундай ишкерлер катары көбөйөт деген ишеничтебиз, бирок сиздер айтып атасыздар, тоскоолдуктар бар. Мына желим баштык бекер таркатылат, арзан, кагаз баштык менен кездеме баштык бул кымбат турат деп. Албетте Кыргызстандыга 1 жылда сырттан 3000 тонна
желим баштыктар импортталып келет экен. Эми азыр өкмөттүн мына президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппараттын экономика жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы айтып атат, мына бизде жакында ошол ишкана курулат, кагаз баштыктар чыгарылат деп. Эгер ошол ишкана курулса, ушул бизге ташылып келген 3000 тонна желим баштыктын көп эле 3 аймакка келсе керек өзүчү. Ош, Баткен, Жалал Абадка. Ошондо сиздер ошол ишкана курулса, кубаттуулугу көп болобу, анан мына 3 аймактын элин камсыздап кетеби, эмеси кандай болот? Биз ошол бүгүнкү күндө ТОсун даярдалып атат да. ТОсу да акырына чейин даярдалып турсак, биз долбоорду карайбыз. Биздин облусту ошондой эле чектеш облустарда анан Ош шаарын камсыздай ала турган ишкана боло алабы, ошол көлөмдү чыгарып бере алабы? Биз ошондо албетте карайбыз. Бүгүнкү күнү долбоору даярдалып жаткандыгына байланыштуу мен ал маалыматты айта албайт экенмин. Эгерде кубаттуулугу жогорулуу болгон болсо, ал ошол тиги биз айтып аткан жанагы бир топ сиз айтып аткан 3000 тоннанын бир канча пайызын жок кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да бүгүнкү күндө. Демек, аракеттер бар. Мына дүйнө жүзүндө ошол мына биздин эколог, санэпидемиологдор жакшы билесиздер, нукура азыктарды чыгарып аткан ишкерлер да билет, дүйнө жүзүндө ошол стандарттар бар. Бул ар кандай ошол стандарттар бар. Эң бийиги бул эко-лейбл стандарты, бул 100% нукура өндүрүлгөн товарлар. Буга жетүү үчүн канча компаниялар аракет жасап атат. Сыртындагы желим бөтөлкөнү айнек бөтөлкөгө алмаштырып, эко баштык, кагаз баштыктардын түрлөрүнө салып, кагаздан бөтөлкөлөрдү өндүрүп атат айрым компаниялар. Ал эми бизде өндүрүлгөн товарлар табигый, мына азыр Роза Бакированын товарларында эко-лейблда 100%. Эмне себептен биз ушундай нукура товарларды нукура кагаз баштыктарга салып сата албай жатабыз. Экологдор мына ишкерлерге дагы түшүндүрүү жүргүзүп атасыздарбы? Албетте биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Биз бул жерден негизинен бул жак санэпидемстанциянын өкүлү айтып кеткендей эле, адамдар азыр биз түшүнбөй атабыз да, биз теги экологически чиста жанагы идишти пайдаланган менен пакеттин зыяндуулугунун экөөнүн ден соолукка болгон ден соолукка зыяндуулугу, анан ден соолук андан кымбат экенин түшүнбөй атабыз да бизчи. Эгерде ден соолуктун кымбат экенин, алдын ошончолук терс таасири көп экенин билсек биз, ал бир аз кымбатыраак турса дагы ошону алат элек да бизчи. Эл ошону түшүнүп жетишибиз керекпиз да биз. Мына айтсаңыз, аябай ыбыркайларга ушунчалык мындай айыккыс дарттарга алып келет деген маалыматтар бар. Бул канчалык туура? Ошо желим баштыктын кесепети. Желим баштыктын кесепети, биз айтып кеткендей, желим баштыкты көбүнчө биз өрттөп үйрөнгөнбүз да. Ошолдон чыккан газдар экологияга тарап атат да, жаратылышка тарап атат да. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар аллергиялык оорулар деп коет. Ошолорго көп дуушар болууда. Ошонун айынан жана уунун, полиэтиленден чыккан уунун кесепетинен ошол экологияга тарап, боюнда бар аялдар, эми баары эле бир аба менен дем алабыз да, боюнда бар аялдарга аябай кооптуу болот дагы. Төрөлгөн ымыркайлар аллергический ооруларга көп дуушар болууда. Ошонун кесепетинен дагы кандай эмелерди айтсам болот. Бир эле ымыркайлар эмес, чоң кишилер деле азыр эгерде байкасаңыздар, менин коллегаларымдан да сурасаңыздар, аллергиялык оорулар аябай күчөгөн. Эч ким билбейт эмнеден болуп атканынчы, себебин таба алышпайт. Пластиктен дейт, башка нерседен дейт. Бирок ошонун кесепети биз колдонуп аткан бир жолу колдонуучу эко пакеттердин дагы. Биз үйрөнүп калганбыз да, ал бир жолу колдонулган пакетти бир жолу колдонсок мейли. Биз аны үйдө тамаша бар да, пакеттин ичинде пакет сактайбыз. Аны кайрадан колдонобуз биз. Үйдө обязательно аны башка нерсеге салып дагы колдонобуз. Мен эми өзүм Кайра колдонгондо зыяны дагы күчөйбү? Андан да күчөйт да. Мен эми мойнума алам, бизде деле ошондой нерсе бар. Кайра колдонобуз. Айтып атпайбызбы? Ал ушунчалык сиңип калган биздин культурага. Андан чыга албай атабыз, баш тарта албайбыз.
атабыз. Балким чындап эле өкмөттүн деңгээлинде ага тыюу салып койсо, ошондо баш тартабыз. Тыюу салуу зарыл. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып кетип баратат. Эми ар бириңиздерге эркин микрофон, кайрылууңуздар. Кантип ошол көнгөн, сиңип калган баягы адаттан арылышыбыз керек. Мен баштап эметип берейинчи, уруксат берсеңиздер. Мен учурдан пайдаланып, ушул площадканы, сиздердин площадкаңыздарды пайдаланып, ошо ишкерлерге ушундай экологиялык таңыктоочу материалдар чыгарабыз деген ишкерлерге, бизнесмендерге, инвесторлорго учурдан пайдаланып кайрылып кетем. Бизде бардык шарттар именно ушул экологиялык таңыктоочу материалдарды чыгарууга бардык шарттар түзүлгөн. Эгерде инвестиция салабыз десеңиздер, биз 100% колдоп, мамлекеттик кабыл алуусуна чейин коштоп жүрүп, ишке ашырууга жардам беребиз. Андан сырткары ушул тармакта иштеген түшүнүгү бар ишкерлерди дагы биздин Кыргыз Республикасынын президентинин, Ош облусунун ыйгармыктуу өкүлүнүн аппаратынын экономикалык талдоо жана инвестициялар тартуу бөлүмүнө келип кайрылсаңыздар, биз болгон жардамдарды берип, азыр бул коллегаларым айткандай, ошол зыяндуулуктун, экологияга болгон зыяндуулуктун, ден соолукка болгон зыяндуулуктун алдын алууга бир салым кошкон болушат эле ушул ишкерлерибиз дагы. Андан сырткары эми мамлекеттик колдоо көрсөтүү дайыма бар. Жер маселесинде жана эле ар түрдүү фонддор бар, ошолордун каржылоосу менен бир аракеттерди жасаганга да мүмкүнчүлүк болот. Демек, кагаз баштык чыгарам деген демилге көтөрүп келген ишкерге, жаранга сиздер ачыксыздар, даярсыздар, Ачыкпыз жана колдоого, даярбыз жана күтөбүз дагы. күтүп атасыздар. Роза эжеке, сиздин бир ооз кайрылууңуз. Менин оюмда биз албетте азыр жогоруда көп сөздөр айтылды, ден соолукка зыяндыгын түшүнбөй атабыз, ал бизге билим жагынан дагы, маалымат жагынан дагы жетишсиз болуп атат деген бүт баары туура. Бирок эми эгерде биз ушул иш батыраак ишке ашсын десек, тыюу салгандан башка айла жок деп ойлойм. Сулуш, Атабек тыюу салыш керек. Адам үчүн эң негизгиси ден соолук болот да. Эми эжеке айткандай, ден соолугубуз үчүн эң пайдалуу болгон эко баштыктарды колдонолу. Ден соолукка айтып кеткенде эң чоң байлык бизге эко баштыктарды, кагаз баштыктарды колдонуу бул биздин ден соолугубуз үчүн, балдарыбыздын ден соолугу үчүн жана алдыңкы муундун ден соолугу үчүн эң жакшы тандоо болуп эсептелет. Бул негизи экологияны коргош, айлана чөйрөнү коргош бул бир эле экологдордун милдети эмес, бул бардык Кыргызстандын жарандарынын милдети да. Биз бая бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, баарыбыз ушул боюнча умтулсак, негизинен элдер баары ушуну түшүнө билишсе, биз ушул максатка батыраак жетебиз да. Бүгүндөн ар бир үй бүлө желим баштыктарын чыгарып, үйүндөгү кездеме, ар кандай баштыктарды, кагаз баштыктар болсо ошолорду колдонот деген үмүтүбүз бар. Биздин студияда бүгүн ушул эң зыяндуу абага, сууга, жерге, жада калса адам баласы ымыркайларга өтө чоң кооптуулук жаратып жаткан желим баштыктардан арылалы учур келди деген маселеге кайдыгер карабай биздин студияда бүгүн президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономикалык талдоо жана инвестицияларды тартуу бөлүм башчысы Дастанбек Алимбек уулу, Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун санитардык дарыгери Айтурган Мамасадыкова, экологиялык жана техникалык көзөмөлдөө кызматынын Ош шаары боюнча башкармалык башчысынын орун басары Адылбек Матысаков, демилгечи, мекенчил ишкер айым Роза Бакирова, ошондой эле жаштардын мына мыкты өкүлү демилгечи Атабек Сабиржанов болду. Мына сиздердин өзүбүздүн нукур азыктарды колдоп, экологиялык таза кагаз баштыкка өткөнүңүздөрдү башка ишкерлер дагы колдоп, жарандарга нукур азыктарды, нукура таза кагаз баштыктарда берет калкыбыз, кагаз баштыктарды талаптап ошолорду колдонот деген үмүт менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Эфирде учур маселеси болду. Элдик канал программаларын улантат.